Қазақстандын экономикасына чакан жана орто бизнестин кошумча наркынын үлүшү дээрлик 40%га жетти. Сектор активдүү өнүгүүнү көрсөтүүдө. Өкмөттө белгилешкендей, бул ишкерликти колдоо жана каржылык инструменттерди кеңейтүү боюнча комплекстүү чаралардын натыйжасы болуп саналат. Мисалы, өлкөдө технологияларды өнүктүрүүдө жана каржылоону тартуу үчүн атайын рейстер, ошондой эле бизнеске коюлган милдеттүү талаптардын санариптик тизмеси түзүлдү. 222 миңге жакын ишкерлер бизнести өнүктүрүүнүн 117 инструментинин тизмесин түзүлдү. Мындан тышкары, улуттук экономика министрлиги Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишканаларды өнүктүрүүнүн конкреттүү пландарынын үстүндө иштеп жатат. Азыркы учурда өсүү дарамети жогору болгон 20 ишкана тандалып алынды. Ал эми 2030 жылга чейин программанын катышуучуларынын саны 70тен кем эмес болот. Секторго өрлөө жеңилдетилген каржылоо программасы кошумча түрткү берди. Анын алкагында 482 миллиард теңгеге 1700дөн ашык долбоор каржыланды. В базе фонда ДАМУ созданы 2 гарантийных фонда для малого и среднего бизнеса и для крупных инвесторов. ДАМУ фондунун базасында ишкерлердин каржылоого жеткиликтүүлүгүн кеңейткен 2 кепилдик фонду түзүлгөн. Номер 1 чакан жана орто бизнес үчүн кепилдик фонду 7 миллиард теңгеге чейинки долбоорлорду камтыйт. Номер 2 кепилдик фонду 7 миллиард теңгеден ашык ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлорго багытталган. Учурда номер 1 кепилдик фонду жалпы суммасы 410 миллиард теңгеге 2320 долбоорду колдоду. 410 миллиардов тенге.